биринчи көрөрмандарга өзүңүз тааныштырып берсеңиз. Менин атым Нурдин Усеев. Кыргыз Түркманас университетинин түркология бөлүмүндө иштейм. Ошо түрколог байыркы кыргыз жазууларын изилдеп жүрөм да. Канча жылдан бери изилдеп жүрөсүз? Эми 2006 жылы магистрлик диссертация коргом, ушул байыркы кыргыз эне жазма эстеликтердин лексикасы деген. 2009 жылы бул жазма эстеликтердин тилин, грамматикасын жана докторлук диссертация катары жазгам 2009 жылы. Ошондон бери 2006-дан бери 2004-төн бери изилдеп келатам. 2004-төн бери. 16-17 жыл. Байыркы кыргыз жазуулары качан пайда болгон, кандай табылган, ушул жөнүндө. Эми жазуунун келип чыгышы, пайда болушу жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул 7-кылым деп айтып жүрөбүз, эми азыр түрдө, болжолдуу түрдө. Себеби бул жазмаларда так дата жок. Көбүнчөсүндө так дата жок. Датасы белгилүү эң байыркы жазма эстелик 682 жылга таандык. Бул көк түрктөргө таандык. Ал эми кыргыздарга таандык болгон, датасы так белгилүү болгон жазма эстелик бул Башбек Каганга таандык жазма эстелик бар. Алтын көлөкө деген жазма эстелик 711-жылы тургузулган. Бирок андан байыркылар да бар. Бирок так датасын биз ушул тапта мындай аныктай элекпиз илимде. Бул жазуунун келип чыгышы толугу менен ошол мезгилдеги эми түрк тилдүү элдер деп жүрөбүз, эми кыргыздар дейли, кыргыздардын тамгалары деп коебуз, уруулук тамгалары, эн тамгалары ошолордон келип чыккан. Мисалы үчүн мен азыр могул жерден окуп берсиз мына могул жерден. Жок, азыр бир тамганы көргөзгүм келип атат да сиздерге. Азыр могул жерде мындай аябай белгилүү бир тамга бар да. Мейли, могул жерден айтып кете берейинчи, мынакей, моорекини эле айтып кете берели. Муну көрүп турасыңар, бир такага окшош. Ант дегенди билдирет. Ынты деген тыбышты билдирет. Эки тыбыштын бирикмесин билдирет. Мунун келип чыгышы антка байланыштуу. Ант ичүү деген бар го, ант ичүү дегенге байланыштуу. Эмне үчүн ант? Себеби бул байыркы кыргыздарда ант ичүү кандай болгон? Бир кесеге кымыз куюлган, ал кесеге кан тамчылатып ошону менен ичишкен. Бул ошол кесени билдирет. Бул жерде 3 чекит турат. Эмне үчүн 3 чекит? Ант берген 2 киши, анан ага күбө болгон 1 киши. Ошондо бул ант деген сөздөн чыгып, ынты деген тыбышты билдирет. Ушундан эле биз эмнени билебиз? Бул жазуулар, бул тамгалар кыргыздардын байыркы идеограмма деп коебуз, мындай аска сүрөттөрүнөн, эн тамгаларынан, уруулук тамгалардан келип чыккан өзүбүзгө таандык жазуу экендигин ушундан эле билсек болот. Бул илимде далилденген. Муну окумуштуулар, орус окумуштуулары, батыш окумуштуулары, түрк окумуштуулары далилдеп чыгышкан. Бул ошол байыркы кыргыз жазуулар деп аталат. Кыргыздарга, көк түрктөргө, анан уйгурларга таандык. Талаш эмеспи? Бул талаш эмес. Талаш эмес. Себеби жазуу мамлекеттүүлүк менен байланышкан да. Мамлекет болгондон жазуу болот. Байыркы ушу орто кылымдарда байыркы кыргыз каганаты болгон, көк түрк каганаты болгон, анан байыркы уйгур каганаты болгон. Мына ушул 3 каганаттан калган жазуулар бар. Алардын ичинен эң көп кыргыз каганатына таандык, же болбосо бизге таандык жазма эстеликтер. Жана айтылып өтүп бир ушул күндө белгилүү бир 350 тегерегиндеги жазуубуз бар. Жазма эстелик, ташка чегилген жазууларыбыз бар. Профессор Тыйгадыр Алагай 700дөн ашып калды деп атпайбы? Ал жалпысын айтканыбыз да. Ошондо бизге таандык 350-үнү тегерегинде. Сиз ошонун канчоосун изилдедиңиз? Мен эми баарын изилдегенге аракет кылдым, барып ошо Енисейга бардым, Монголияга бардым, Алтайга бардык. Ошонун баарын изилдеп тилин жаздым, грамматикасын. Андан сырткары ал жердеги этнографиясын, тарыхындагы чагылдырганга аракет кылдык. Сиз ушул 16-17 жылдан бери изилдеп атпсыз да. Кандай тоскоолдуктар болду? Мамлекеттен колдоо болгон жок деген сөздөр болот. Эми баарын эле мамлекетке үйө бергенде дагы менимче туура болбой калат. Себеби эми идеалында мамлекет колдош керек болчу. Эми мамлекет колдогондо кандай колдоду? Мен иштеген жерим бар, Кыргыз Түркманас университети. Ал жерде биз илимий иш жүргүзөбүз. Ошондуктан ал деле Кыргыз Түрк мамлекеттик университети да. Ошол жерде иштеп атканым менен мамлекеттин колдоосу менин үчүн. Эми түздөн түз ушул экил жазма эстеликтерди изилдегенге мамлекет азыркы тапта чолоосу тийбейт десек болот. Эми Кудай буйрса болуп атат. Мисалы үчүн ушул тапта аз-аздан. Бүгүнкү күнү мындай да, байыркы кыргыз тилинде мамлекет эл деген сөз менен берилет. Жана да айттым, эл, народ, калк дегенде.
мамлекеттин өзөгүн эл түзөт. Мисалы үчүн ушул Садык агай бүгүн ушул таш эстеликти тургузуп атат. Бул ошол өзүнүн мамлекетин деп эсептеген ар бир адам ушинтип иш аткара берсе эле болот. Расмий бийлик, расмий өкмөт тарабынан дагы колдоо болсо болот. Кудай буйрса болот. Ал жакын арада шаардын бир паркына мамлекет тарабынан бир эстелик тургузулат. Бул шаарга эмес, жерлерге тараш керек деген идея айтылып атат. Бүгүнкү иш чарада мына Садык байке айтты, сиздин агайыңыз Кадыр Албайке айтпады. Мына ушул Нурдиндин ушул 15-16 жылдан бери изилдеген эмгеги 980 беттик монографиясы чыкпай келатат деп. Колго алып чыгарып берем деди. Чын эле бул канча жылдан бери чыкпай аткан? Бул 5 жылдан бери чыга элек. Башка жерден эле чыгарсам болмок. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн университетке сунуштап. Бирок ошол экени ал эмгекти мен байыркы кыргыз битик, байыркы кыргыз тили деп атадым. Анан ушул экенин бир биздин өзүбүздүн мамлекетибиз колго алып чыгарса деген ойдо болчумун. Садык агай бүгүн ошондой бир жакшы кабарын айтты. Кудай буйрса чыгат. Жана 350-300дөн ашык деп атпайсызбы? Ошонун ар биринин маанисин мына түшүндүрүп бердиңиз могу. Ант деп мына могу тамга. Сиз ушунун баарын чечмеледиңиз. Буйрса жана чыга турган эмгектен окуйбуз. 2011-жылы чыккан китебим ошол экил. Эне сай жазма эстеликтерин, тексттерин, кыргызча котормосун, анан сөздөрүн жарыялагам. Биринчи монографиям чыккан. Андан кийин ошол жерде тексттин котормолору бар, баардыгы тең бар. Экинчи китебимде болсо ошо тилин, анан жазуунун өзүн дагы карадык ошол жерде. Бири-бирин улап кетип аткан эмгектер да. Жана мамлекет тарабынан дегенде мамлекет тарабында эле болуп жатат. Бул жазуунун бир өзгөчөлүгү бар да, ушу кыргыздарга эмне кылып таандык деп эсептейбиз. Башкаларда болбогон бир өзгөчөлүгү болуш керек да бизде. Мунун өзгөчөлүгү ушундай, биздин манас эпосубуз бар. Манас эпосунда манас эпосунда жазуу деген сөз битик деген сөз менен берилет. Бул жазма эстеликтерде дагы жазуу битик деген сөз менен берилет. Демек эмне? Байыркы кыргыз тилиндеги битик деген жазуу биздин тилибизде манас эпосунда гана сакталып калган. Мына ушунун өзү эле бул жазма эстеликтердин бизге таандык экендигин далилдеген, мында айныксыз, четке кагылгысыз далил. Дагы изилдөөгө муктажбы, дагы ачылат? Албетте. Бир киши же болбосо окумуштуулардын бир тобунун эле иши менен бул иш бүтүп калбайт. Бул иш кыргыз болгонго чейин, турганга чейин изилдене берип турган иш. Мен көрбөгөндү менден кийинкилер көрүшү мүмкүн. Менин эмгегим менен эле бул иш бүттү деген бул өтө туура эмес да, илимий жактан осолдукка жатат. Алдыда буйрса дагы изилдей берет. Албетте. Сизге рахмат. Сизге таазим, ийгилик ишиңиз. Рахмат.